Түштүк Чыгыш Азиянын жырткыч хайванаттары. Үч метр узундукка жана 130 килограмм салмакка ээ болгон бул эчкемер адамдын көлөмү жагынан алдаганча чоңдук кылат. Бирок ал көлөмүнө жана зор салмагына карабастан таң каларлык ылдамдык менен саатына 18 чакырым аралыкты басып өтө алат. Анткени менен эчкемерлер олжосун сейрек гана куугунга алышат. Булар курмандыгынын жанына жакын келишин күтүп туруп, капилеттен чабуул жасап кол салышат. Ар бир олдоксон баскан колунун учунда курч тырмактуу манжалары азыгын кармап жегенге ыңгайлашкан. Оозунда 60 курч миздүү тиштери чайноо үчүн эмес, жулмалап, айырып, бөлүп жегенге мүмкүндүк берет. Курмандыгынын денесин жулуп алып, эт бөлүктөрүн чоң же кичинесине карабастан бүкүлү сугунуп жутушат. Сөөкпү, туякпы, тырмакпы, айырмасы жок. Акуланын тиши сыяктуу түшкөн тиштердин ордуна эчкемерлерде дагы жаңы тиштер өсүп чыгып турат. Бирок эчкемерлердин жегенинен дагы олжосун кантип кармагандыгы кызыктуураак. Шалбырап агып турган шилекейи ага көрк берүү үчүн эмес, өлүм алып келүүчү куралынын бири болуп саналат. Каргыш алып келген анын бул шилекейинде кеминде 50гө чукул ар кандай ооруларды чакыруучу бактериялар бар. Алардын ичинен 7си канды ууландыруучу күчкө ээ. Уулу шилекейинин денеге бүтүн тарашы үчүн бир эле жолу тиштеп алуусу жетиштүү. Жаралуу жандык жугуштуу илдеттен улам алыс кетпестен эле бир нече сааттын ичинде өлөт. Өзү ууландырган курмандыгын издеп табуу үчүн эчкемерлер өзүнүн эң акыркы мүмкүнчүлүгү болгон жыт сезүү рецепторлорунун жардамын колдонот. Экача тилинин учунда жайгашкан рецепторлордун жардамы аркылуу ал кеминде 11 чакырым алыстыктагы бузулган эттин жытын сезүүгө кубаты жетет. Жыттанып кеткен эт бир гана эчкемерди өзүнө чакырбастан, бир канча жырткычты өзүнө тартат. Атаандаштыкка эчкемерлер болушунча көп жегенге аракет кылышат. Себеби алар бир сугунганда эле 2,5 кил этти бир сугунуп жей алышат. Майдын ашыкчаларын алар куйрук бөлүмүндө сактайт. Ошол сакталган майдын эсебинен ал бери дегенде бир ай бою азыктанбай жашай алат. Комоддук эчкемер тамак жеш боюнча алдына бир дагы жырткычты чыгарбайт. Зор көлөмдөгү жыландар жана эчкемерлер башка жандыктар үчүн эбегейсиз коркунуч туудурат. Бирок булардын жашаган аймактары дээрлик кургак талаалардан турат. Түштүк Чыгыш Азиянын сапфир түстүү деңиз тереңдиги биз ойлогондон да алдаганча коркунучтуу жандыктарга жык толгон. Алардын катарында өлүм алып келүүчү, сууда сүзгөн уулуу жыландар да бар.
Кооптуу делген деңиз крайт жылаанынын уусу аны бир аймактагы эң уулуу жандыктардын алдыңкы сабына чыгарып келет. Анын уусу көптөгөн кобралардын уусунан алда канча уулуу болуп эсептелет. Жылаандардын түпкү теги бир. Бирок деңиз крайды адамдар канчалык деле өч эмес. Сүзүп жүрүүчү крайт көпчүлүк учурда адамдар менен жолугуудан качат. Бул жылаан негизинен уусун кол салууга гана жумшаганга аракет кылат. Тамактабуу үчүн ал көбүнчө рифтерди тинтет. Бул жылаандын мекендеген аймагы Бенгал куймасынан башталып, Тынч океандын түштүк Кытай деңизине чейин созулат. Бул жылаан кургакта да, сууда да жашай алат. Ал сууда жашаганга абдан көнүккөн. Анын оң өпкөсү бүтүндөй денесинин мойнунан баштап куйругуна чейин аралыкты камтыйт. Бул өзгөчөлүк суунун түбүнө 10 метрге чейин терең түшүүгө мүмкүндүк берет. Жана жарым саатка чейин кургакка чыкпастан балык жана үлүлдөргө аңчылык кылуусуна шарт түзөт. Койругунун 8 санын туурагандай ийилип кыймылдоосу аны болуп көрбөгөндөй ылдамдыкта сүзүүсүн шарттап, өтө так сокку узатуусуна өбөлгө болот. Кичинекей уулуу тиштери аз гана өлчөмдө уу чачып, бирок эң негизгиси аны болушунча тырышып бекем тиштеп кое бербегенге аракет кылат. Нейротоксиндер нерв системасын өлтүрүп, жандыкты сенеге абалга алып келет. Ошол эле учурда миотоксин булчуң эттери менен биригип, аны жабыркатат. Ал эми ал зоол балык муунтудан улам мерт болот. Бирок кээ кезде кол салуу жылаан тарабынан болсо дагы, зоол балык кармашта жеңишке жеткен учурларда кездешет. Күндүзгү учурда ал рифтердин арасында жашынат. Ал эми аңчылыкка түнкүсүн чыгат. Бул жаалдуу мурена. Ал ооз көңдөйүнө жайгашкан чоң жана курч тиштерин олжосун бырча-бырча чайнап жутуу үчүн колдонот. Жада калса, ал эс алып жаткан кезде дагы өтө эле ачуулуу көрүнөт. Ал эми азыр ачылып жабылып жаткан оозу бул дем алуу үчүн керек. Ал кычкылтекти суудан алат. Ошондуктан ал бат-баттан оозун ачып, жаап туруусу абзел. Азиянын Тынч океанынын түпкүрүндө мурена балыгынын 100гө чукул түрү кездешет. Кээ бир муреналар 30 сантиметрлик гана болсо, кээ бирөөлөрү 3 метрге чейин барат. Баарында тең ийилчек омуртка болгондуктан тар жерлерге да батып, бурулуп кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул булуң буйткалуу жаракалар ал үчүн бир мезгилде эле коргонуучу жай жана азык табуучу жер болуп эсептелет. Деңиздин башка жашоочулары сыяктуу эле мурена дагы түнкүсүн азыктанат. Бул зоол балык түркүмүнө кирген жырткыч балыктар ар кандай азыктарды таап жеш үчүн ал өзүнүн ар кандай сезгич дене мүчөлөрүн колдонот.
Балык менен азыктангандары көз кубатына таянса, ал эми рак түркүмүндөгү балыктар менен азыктанган муреналар жет алуу мүмкүнчүлүктөрүнө таянат. Муренанын башында 2ден таноолор жайгашкан. Жетти туура ажыратуу үчүн таноолору бири-бирине алысыраак жайгашкан. Таноодон кирип чыккан суунун курамы аркылуу ал суудагы эң төмөн кошулмаларды да сезүүгө жөндөмдүү. Мурена өзүнүн жөндөмдүүлүгүн табылгасынын амалкөйлүгүнө каршы жумшашы керек. Ал үчүн ылдамдык, түзүн өзгөртүү, тырмак жана тикенге даярдык. Ал өзүнүн булчуңдарын жана күтүүсүз сокку узатууга даярдыгы менен Мурена кол салат. 500 микросекунд. Көздүн ирме менен дагы тездикте. Бул чынында бир эмес, 2 жолу тиш салуу. Экинчиси Муренанын тамагындагы кошумча жаак аркылуу жүргүзүлөт. Мурена кальмарга кол салып аткан учурда тамагындагы жайгашкан кошумча жаак аны кармап калуу үчүн чыга калат. Эки жолу тиштөө жана ондогон курч тиштер курмандыктын кутулуп кетүүсүнө көпчүлүк учурда эч бир мүмкүндүк бербейт. Бирок фугу балыгы оозуна өтө көп өлчөмдөгү сууну толтуруу натыйжасында үйлөнүп алып өлүмдөн качып кутула алат. Топто үйлөнүп өтө эле чоң көлөмдө болуусу менен Муренанын оозуна батыруусуна тоскоолдук жаратат. Бул жолкусунда жеңиш фугу балыгы тарапта болду. Деңиз жырткычтарынын ичинен бир гана Муренанын кол салуусу кооптуу деп эсептелбейт. Силерди астыңарда кол салуунун эң бир күтүүсүз себепкери болгон деңиз жаныбары күтүп турат. Жалаңкыч канжары. Миздүү арасымалы өтө курч курал. Бул курал уулуу, оор жаракат келтирүү менен өлүмгө кириптер кылат. Уулуу жаракат келтирип, өлүмгө дуушар кылган бул жандык сыртынан жөнөкөй көрүнөт. Бул гана эмес, ал өтө акылдуу жана сезимтал келет. Канжар койрук скат. Түштүк чыгыш Азиянын жылуу мейкин сууларында бул скаттын бир канча түрү кездешет. Алар көбүнесе 1 метрге жетпеген тайыз кумдуу сууларда сүзүп жүрүшөт. Мындай тайыз сууларда адамдар сүзүп же балык кармап жүрүшү мүмкүн. Суу астындагы кум үстүндө тиер тиймексен сүзгөн канжар койрук краб, үлүл, креветка жана башка жандыктарды жеш үчүн тинтип жүрөт. Бул тунук сууда аларды көрүү жана алыс качуу оңой болгону менен ал жашынган жайды байкабай калуу толук мүмкүн. Скаттын чочуганы же аны коркутуп алуу аны аргасыз өтө коркунучтуу жырткычка айлантып жиберет. Болгону канжар койругу менен 2-3 чаап өтүүсү өлүм алып келет. Андан соң көз ачып жумганча кумга көмүлүп көрүнбөй да калат.
Эгер канжар койрукту капыстан басып алса, ал тездик менен куралын таамай такайт. Скат курч уулу койругун өйдө көтөрүп, кадимки чаян сымал чагат. Койруктагы кырлуу, ара сымал тиштер терини эле кеспестен этти да тилип өтөт. Майда тинтүүр тиштер ууга сугарылган. Андыктан ал тийген тери ууга жабыркашы турган иш. Чагылган же кесилген жер ысып чыгат. Оор кырдаалга туш болгон адамдын денесине токсикалык энзима уусу тарап терини жабыркатып, нерв тамырчаларын андан соң булчуң тамырларды түйүлтүп иштен чыгарат. Токсикалык энзима уусу мээ тутумуна жеткен кезде нервдик байланыштар үзүлүп, жүрөктүн иштеши жайлап, дем алуу токтойт. Кесилген жердеги уу азаптуу ооруну алып келип, кан басымын көтөрөт да эсин жоготуп коет. Бирок канжар койрук Скаттын адамды чагып алган учуру аз кездешет. Болгону суучулдар кумга жакын сүзүп жүргөн кезде аны капыстан чочутуп алуусу ыктымал. Буга чейин канжар койрук Скат дүйнө жүзү боюнча 17 гана адамдын азаптуу жана күтүүсүз өлүмүнө себепкер болгон. Канжар койрук Скат өзүнүн жана уулу койругун кум алдына жашырып келсе, ал эми андан бөлөк уулу делген балык өзүн жана уулу тикен канаттарын ачык көргөзүп, атургай сүр берип, кооздугуна мактанып да жашап келет. Ачык түстөгү чаар балык арыстан сымал канаттарын үрпөйтүп, деги эле эч нерседен коркпогондой эркин сүзүп жүрөт. Сыпатына төп келгендей эле аны деңиз арыстаны деп аташат.